Ооба туугандар, ассаламу алейкум. Буйруса Кузовка айылына келдик. Москва шаарынан 2,5 сааттык аралыкта жайгашкан. Бул жерде буйруса өзүбүздүн кыргыз бир туугандарыбыз үйдү сатып атышат. 2 үй жана бир чоң сарай менен. Ушул үйдү, сарайды обзор кылып көрсөтүп берели. Видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп коюңуздар. Биз силерге толук кандуу айтып деп көрсөтүп беребиз. Андыктан барыңыздарга жабыны көрүп алайбыз. Баштадык. Жалпы үй айтылгандай эле Кузовка айылында жайгашкан. Байке үйдүн ээси өзү ушул жерге 2 жылдан бери же 3 жыл дедиңизби? 2 жыл. 2 жылдан бери келе элек экен. Мурун 5 жыл жашап кеткен дейт. Андыктан үй менен тааныштырып баштасак, үй байке канча сотук, ошол Москвадан каякта жайгашкан, так адрестерин айтсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москванын түштүгүндө жайгашкан Тульский область, Богородский район, село Кузовкада. Москвадан Ефремов деген автобустар кетет, Богородскийден келет, Домодедовдон, Красногвардейскийден келет, 2,5 саат, 3 саатта келет автобус. Үйдүн айланасы 48 сотук, банясы бар, газы менен, кызыл китеби бар. Үйгө ушу 2 жылдан ашып калды, 2,5 жыл болуп калды жашабаганыбызга. Москвага кеткенбиз. Көрүнүп турат, могу чекелеринде полный чөптөр өсүп кеткен. Үйдө жанагы эми Маке култап кеткен эмес экенсиз, ачып эле ойдон коюп коюптур. Эми жашайм деген адам, чындап эле жашайм деген адам келип бир сыйра уборканы кылып туруп, актап, сыктап, краскалап кирип жашаса болот экен. Банясы да бар, жерде. Банясы да бар экен, бул жер баня. Центральный канализация. Ошондо мисалы бул жерлер жалаң ушул сизге кирип кетет. Мага карайт. Сизге кирип кетет. Баня да сизге карайт. Бул жагын кетти. Алдыгы жашыл крыша сизге карайт. Ал бизге карайт. Кошунан аны деле алып алса болот. Кызыл крыша сизге карайт, Бул бизге карайт. Бул труба газ. Газ келген, газды төлөп койгонбуз акчасын. Үйгө эле кириш керек. Бул жергече келген, анан үйдүн бурчуна чейин келиптир. Калбырдан свет тартылган. Свет тартылган. Так, үй боюнча байке юридикалык жагы таптаза, кызыл китептери бар. Сиздин атыңызда. Үй таптаза, кызыл китеби бар. Кредит алынган эмес, карызы жок, таптаза үй. Залогдо эмес. Залогдо эмес. Анан эң башкысы, сиз алдыгы жерде туалетти да көрүп атабыз, Баягы айылдагыдай эле, кадимкидей эле, аке. Арты укмуш кенен, мал жайса болот. Бул жерге мал бакса болот экен, кой кармаса болот экен, чоң малдарды эле кармаса болот экен. Анан эме боюнча, мына могул навести байкем убагында өзү салган экен. Ондай болуп туруп, азыр могул нерселер бир аз чирип, сынып эме болгон экен. Ушул жашыл чатырын эле алмаштырып койсо болду. Буларды краскалап коюңуздар болду. Шамал учуруп кеткен. Шамал учуруп кеткен. Мына. Анан үй боюнча, үй негизи байке кирпичтенби? Кайсы? Кирпичтен, илгери кирпичтен. Илгерки кирпичтен. Бышык аябай. Үй 2 бөлмөдөн турат. Айнектери пластик айнектен коюп турсуз, байке? Айнектери пластик айнектен. Анан үйдүн ичине туугандар 2 жылдан бери байке келбеди дегенден үйдүн ичине кирбей эле коелу. Могул жерде негизи основной негизги бир бөлмө коридор менен жана аркы жагында кладовкасы бар. Биягына да кирет. Комнатасы болжолдуу түрдө канча квадрат болуп калат же канчага? Бир 7-7ге болуш керек эле. Ошондой чоң. Чоң эле зал сыяктуу. Зал чоң. Анан бул жак экинчи бөлмө. Балдар жатчу кичинекей. Балдар жатчу кичинекей, жетский. Бул жак ушул 2 бөлмөдөн турат. Үй кирпичтен, бул жака стяжка төшөлгөн. Анан эң негизгиси байке бөлүп төлөсө болот деп атасы, вариант бар. Бөлүп төлөсө болот, вариант бар. Бул биздин биринчи үйүбүз. Биринчи үй. Анан бул айылда айтсаңыз багы мисал газ келиптир, свет бар, мектеп, магазин, дүкөн, ушул инфраструктура боюнча. Инфраструктура боюнча районный центрге 9 километр, мектеп бар, магазиндер бар, центральный трасса, мисалга баня бар. Түштүк, Россиянын түштүк жагына Воронеж 250 километр, Москва 250 километр, Липецкий 150 километр, Ростов, Волгоград, Астрахан, Калмыкия. Бүт түштүккө ушу жолдун жээгинен кетет. Жолго биздин үй 2 километр. 2 трассага. Анан могул сарайыңыздан банядан бул сарай, бул баня. Банядан кийин көл бар деп аттыңыз, бу жерде пруд бар, пруд, балык салса болот. Пруд действующий. Пруд бул жерден 1 километр пруд бар. Анан бул кошунаңыздын үйү окшойт, айнектер. Бул кошунаныкы, ал деле турат, сатам деген. Аны өзүнчө сүйлөшүп болот хозяин менен. Келиңиз, баняңыз момундай экен, банянын арка жагынан бир көрүп коелу, каяктан сиздин территория бүттү. Бул жер 48 сотук дедиңизби же баары? Бул жер 48 сотук, мына үйдүн алды бардыгы биригип. Экинчи үй жак ал бөлөк сот. Экинчи үй нар жакта. Барып келели. Бул жериңиз кана 48 сотук. Могу бактар сизге. Муну баня, муну бак бизге карайт. Бактар сизге карайт. Анда эмеге
Бул үйдү бүтүрдүкпү ошондо? Бул бүтүрдүк. Экинчи үйгө өтөлү, ал жердин жери 90 сотук, ал жерде да үй жарабай калган жашаганы. Сарай бар. 1000 кой батат. Ошондо могул бактар граница экен. О, бактар граница. О. Аха. Жакшы. Анда дароо эле анда экинчи үйгө өттүк экен, экинчи үйгө кандай өтөбүз байке? Иншалла өттүк, мындай өтүп барабыз. Мындай өтүп баралы. Бул айылда байке элдер барбы? Бар. Бул жерде базар, Оштун, Жалал Абадтын базар коргонунан бар бир семья, Нокенден бар. Прям орустар эмес, кыргыздар да бар. Кыргыздар бар. Анан эме өзбек, тажик туугандар бар. Бул айылдын калганы ошол орустар, чалдар, кемпирлер калган, жаштар жок. Сиз бул үйдү алып сатып аткан жоксуз, өзүңүздүкү? Өзүмдүкү. Бу жерди мен 2009 алгам. Экинчи үй менен негизги үйдүн аралыгы бир 200 метр же 300 метр байке, 200 метр деп коеюн. 300 метр. Биз басканыбызга канча болду? 1 минут, 1,5 мүнөттө мынакей экинчи үй уже көрүнүп атса керек. Туурабы байке? Сарай үй. Могу тосмолор ошо сарайдын территориясы? Сарайдын территориясы. 2 үй, 1 гектар жери, ана 42 сотук жер, 2 үй, сарай, бардыгын 1 миллионго койдук. Эгер жарым берсе, жарымын үзүп төлөсө болот. Үзүп төлөсө болот. Болот. КамАЗ бар дедиңиз. Туура. Мал ташыганы 550 козу батат, 6 айлык козулар. Анан 350 чоң койдон, чоң койдон 350 баш батат. Козудан 550 батат. 3 этаждуу фура бар. Россиянын ичине Кыргызстанга нанимать этсе жеткирип беребиз. Кызмат акысыны келишим баада сөйлөшүп. Келишим баада. Россиянын ичине же болбосо Кыргызстанга деле, Кыргызстандан Москвага деле ошондой алып келип, алып барып кызматтарды аткарат. Болот. Айдоочу бар, Айдоочу бар. Так, келип калдык окшойт байке. Келип калдык сарайга. Кана. Мына бул экинчи үй. Бул жерде продаю дом деп аратасына илгери жазган экенсиз. Жазганбыз, 2 жыл мурун жазганбыз. Мынакей сарай. Сарай эмес, бул жемкана. Бул жагыңыз нары жактан чоң экен да. Чоң, буярдын бул жер 1 гектар. Алдыгы шлактан болгон эме сизге карайт? Шлактан бери мага карайт. Шлактан бери сизге карайт, Ооба. Мынакей алдыгы шлак менен бузулган мына үйдөн бул жагы байкеге карайт. Сарайы мына могул. Анан территория мынакей кирдик, мынакей глянцевый эме забор турат. Алдыгы билбейм эмне ал, кладовкабы, чөп өсүп кеткен туугандар чындыгында. Эгерде баягы чет жакты калайын деген адамдар же чет жактан үй алып, келечеги ушул жака баягы пропискасын коюп, ушул үй аркылуу бир гражданство алам деген бир туугандар болсо, өзүңөргө как вариант карасаңар болот. Чөптөрүнү эмне газонокосилка менен бир оросуңар же малды бир бошотосуңар. Мал жайлайт могул жерде болду. Суу бар экен, сууду тосуп коюшту мына. Үйдүн алдынан суу чыгат. Так, сарайыңыз булбу байке? Мына сарайым могул. Бул жерге эмне кармагансыз? Кой кармагам, кой. Азыр койго ылайыкташтырылган экен бул сарай. Бир кирбейлиби? 2,5 жылдан бери эчтеке багылбайт. Эчтеке багылбайт. Мынакей, могул жерге болжолдуу түрдө канча мал кенен жүрөт? 1000 кой батат. 1000 кой, Мынакей. Мунун ичи да бар да. Акурлар. Бунун бүт бардыгын өзүңүз кылгансызбы? Ооба. Убагында үй бүлө менен келип ушул жерде өмүр сүргөн экенсиз да. Аз убакыт болсо да. Ооба. Мына кенен 1 гектар опшум. Байкем убагында жайды алган экен. Алгам. Мынакей, бул жактан дагы жанагы жолдон көрсөткөн буягында көрсөткөн. Алды жерде не сары гүлдөр, тоодон не элдер дыйканчылык кылышабы? Ал жакта семечка айтышат. Семечка. Андан сырткары ал жакка жайса болот малды. Тека чейин жайса болот. Эме жок. Кысым жок. Жок, кысым жок. Жакшы, өтө сонун. Баасын айттыңыз, келишим баада дедиңиз. Вариант кылып берсе болот. Вариант кылып сүйлөшсө болот. Телефон номер азыркы учурда Россияда WhatsApp деген нерсе бир аз маселе болуп атат. Андыктан бул байкеге WhatsApp'тан чалганда связь катып калат. Прямой голосовойлордон жазыңыздар туугандар, же болбосо прямой телефон номерине чалсаңыздар болот. Россияда болсоңуздарчы. Бул экинчи үй. Экинчи үй. Бул жак жашаганга болбойт деп атыңыз. Жок, жашаганга ремонт кылып алса болот, ичин тазалап. Так, вроде бы каркас кирпичтен мындай турат экен. Нар жагында тоок каналар бар. Крышасынан суу акпайбы? Жок, акпайт. Үй негизи ачыкпа, же кулптануу экен? Кулптануу. Үй кулптануу экен. Бул жерде бирөө жашаганбы? Жашаган, койчулар жашаган. Койчулар жашаган бул жерде. Так, бул жер сиздин ал жак тоок кана, үндүк кана болчу.
бүттүбү же бул сизге карайбы? Бага карайт алар да. Алар да сизге карайт экен. Ошол. Бул примерно мен силерге айтып коеюн, Домодедово тарапка кетесиңер. Ошондойбу байке? Ооба, Домодедово ылдый кетет. Домодедоводон ылдый кеткен да? Ошол. Мынакей кагаздарды көрүп атабыз. Кошуналар да булар. Кошуналар. Москва Калуга жолунун акысыз жолу. Анан бул жерде мектеп мынакей могул жерде жайгашкан. Ошол жерде элдин айтымы боюнча бир мусулман окуйт экен. Бул жер продуктовый дүкөн экен. Бул жерде да продуктовый дүкөн. Бул жакта почта, анан бул тарапка районный центрге 9 чакырым. Анан бул акысыз жол болуп аткандан кийин ар жакта акылуу жол бар. Ошол акылуу жол менен акысыз жолдун ортосунда жайгашкан айыл. Мына ошол жерден келесиңер дагы остановкадан түшүп калып, мынакей. Бул остановкадан түшүп калып, жанагы үйүңөргө могул жол менен түптүз жөө басып барасыңар 2,5 километр. Болду. Ошол үйдү кимдир бирөө көргөндөрдүн арасынан башка туугандарга, жакындарга максималдуу түрдө WhatsApp группаларга таратып коюңуздар туугандар. Кимдир бирөөгө жаккан болсо келип көрсүн, соодалашсын, вариантка болсо дагы сатып алсын дагы, келечек өзү кандай кааласа ошондой распоряжаться эте берсин. Байке экөөбүз видеону сиздерге баштан аягына чейин сонун кылып көрсөтүп бердик деген ойдобуз. Андыктан YouTube каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Кызматташуулар боюнча дагы жаза бериңиздер туугандар. Байке, сөз бүткөн болсо бир коштошуу сөзүн айтып коюңуз. Рахмат, ишиңе ийгилик. Кудайым силерге да берсин. Кайсы бир тууган мусулман алса, бардыгына ишин ийгилик агарып көгөрсүн ушул жерден иншалла. Болду анда туугандар. Биз кызматтабыз бардыгыңыздарга. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.